Туған күніңіздеріне, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстанга сырттан келип иштеп аткан эл аралык уюмдар, Димитр мырза биринчилерден болуп кыргыз эгемендүүлүгүн ушундай болуп, бул күтүүсүз. Мен мында бир элестетип бергенмин, 100дөн ашык киши болот, жаш ушу Керкел академиясынын катышуучулары десе, жалаң жигиттер, кыздар топтолуп, бир эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылабыз го деп. Киргенде эле ассаламу алейкум, төргөткүлө дегенде дастарканды көрүп айттым. Эл аралык уюмдарды деле кыргыз кылып коет экенбиз го, колубуздан келсе деп. Кур аякта бата жүрбөйт дегендей кылып дастаркан жайып анан сүйлөтөлү деген го бул кыргыздарды деп. Димитр мырзага сиз баштаган мекемеге ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Биздин элибизди эгемендүүлүктү куттуктаганыңыз үчүн ыраазычылык. Анан ушу дегенде эле сөздүн башына берип койгондо, бул эгемендүүлүк жөнүндө сиз айтабызбы, саясат жөнүндө айтабызбы, дастаркан жөнүндө айтабызбы, эмне жөнүндө сөз болот? Аны дагы бир программада баяндама катарында билдирип койсок жакшы болмок экен. Той болуп атса, саясатты айтып, дастарканды бузуп коебузбу? Же дастарканда айтылчу сөздү айтпай коюп, кандай болуп калат деп. Мен эгемен деген сөздү кандай түшүнөм? Эгемен деген бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн сезиш үчүн ар бир кишинин жүрөгү эгемен болуш керек. Ошол мамлекетте жашап аткан инсандын көкүрөгү эркин болуш керек. Ошол айтаарын айтып, бээрин деп, басаары жерге басып, сен ары тур, сен бери тур, сен муну айтпа, муну айтсаң көрөсүң дегендей сөздөр болбогон. Ошондой сөздөр болсо дагы ал сөздөргө маани бербеген калкы бар мамлекет гана эгемен боло алат. Анан бирөөнүн куралы күчтүү, бирөөнүн акчасы көп, бирөөнүн билеги күчтүү, бирөөнүн жолун тосуп коет, бирөө мынтип коет деп коркуп калтырап отурган болсо, ал эгемендүүлүк менимче толук болбойт. Ал оорукчан эгемендүүлүк болуп калат. Менимче Кыргыз Республикасы азыр ошондой доорду башыбыздан кечирип атабыз. Канчалык көкүрөк кагып чыкпайлы, желегибиз желбиреген гимнибиз бар, мамлекетбиз деп айтпайлы, бирок мамлекеттик атрибуттар бар, кагазда көптөгөн жетишкендиктерибиз бар. Бирок жер бетинде басып келип карасаңыздар, ал баалуулуктар дээрлик жок көсө. Бизде сөз эркиндиги деген бар. Адамдын укугу абсолюттук деген норма бар. Конституцияда жазылган, бул менин сөзүм эмес. Аны эч ким эч кандай мыйзамдар менен чектей албайт деп турат. Бирок биздин ар бир кадамыбыз мыйзам менен чектелип келет. Ар бир сөзүбүз керектүү кишилер аркылуу электен өтүп турат. Ошондуктан бул жалган дүйнөдө эгемендүүбүз деп көкүрөк какпай, эгемендүүлүк үчүн күрөшкөндү билген эл ошондо менен эгемендүүлүккө жетет. Мен баарыңыздарга ушундай көкүрөктү каалайм. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү эгемендүүлүккө чыгармайынча өлкөбүз эч качан эгемендүүлүккө чыкпайт. Мустафа Кемалдын сөзү менен айтканда, коом канчалык уктап аткан болсо, ошол мамлекет, ошол коом же жок болот экен, же кул болуп ойгонот экен. Кул болуп баратканыбызды биз сезип атабыз. Мен кечээ эле айылдардан аралап келдим. Аксакалдар дагы чайканаларда шыбырашып калыптыр. Биринин кулагына бири акырын колун тосуп сүйлөп калыптыр. Мына ушундай жашоонун курган кыргызсың азыр, ачык айтайын. Капа болушат, көбү ушуну укса, бирок капа болсо эмне кылайын? Чындык баарынан бийик, баарынан баалуу. Кээ бирөөлөр могу жерде деле көрүп атпайсыңар, телефонуңарды астыңарга басып отуруп анан сүйлөшүп атпайсыңар. Эгеменсиздер да себеп, туурабы? Эркинсиздер да. Ошондуктан мен баарыңыздарга каалаганым, эгерде эркиндикти сүйгөн кушту капаска отургузуп койсо, ошол капастагы жашоосуна караганда ээн талай эрме чөлдө жан бергенин артык көрөт. Кыргыз баласы дайым ушундай болуп, жүрөгүм менен тоолорду деп эркин жашап келген. Бирок ошол эркиндикти сүйгөн элибиз күндөн күнгө кээде карасаң толкуп, ашып, көбөйүп калат. Кээде карасаң дымып, Алыкул Осмонов айтканда,
кээде толкун, кээде тып-тынч деп ысык көлгө салыштырганда ушундай бир толкуп турган кезибизде ушул эгемендүүлүктүн баардыгын билип калалы деген сөздү айткым келет. Жакшыбы жаманбы майрам куттуу болсун. Ар бирибиздин тилегибизди ишке ашырышка жараткан жар болсун. Ошондой күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Бар болуңуздар, рахмат. Ийгилик болсун.